Бүгін 14 ноябрда Иордания мамлекетінің Борбору Амман шаарында өткен бокс бойынша Азия біріншілігінде 71 килограмм салмақта қола медаль ұтқан Нурадин Рустамбек уулун Жалалабад аэропортынан тосып алуу азем өтті. Спортчуну тосып алууга президенттин Жалалабад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мамасалы Ахматов, Жалалабад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, спортчунун машыктыруучулары жана жакындары катышты. Бокстан мынандай темпте ушундай бир беттештерде билесиздер, ошо Ташкентте Монголияда биринчи месттен алып келди. Ушундай бир көп беттештерде дагы жеңүүчү болуп биринчи орунду алып келатат. Бокстан эң чыгып келаткан азыр сүйүндүрүп, мына келечектеги Олимпиадада мындай бир ушундай жакшы биринчи орунду ала турган балдарыбыздын бири үмүттөндүргөн биздин областта үмүттөндүргөн жаш ушундай бир чыгып келаткан балабыздын бири. Биз бүгүн ошого кубанып баарыбыз келип, ушул жерде куттуктап, аны жакшы маанайда элибиз менен тосуп алып атабыз. Эске салсак 30 сентябрдан 13 ноябрга чейин Иорданиянын Амман шаарында өткөн Азия чемпионатында Кыргызстандан барган 4 спортчу 4 коло медалды багындырган. Чемпионат аябай жогорку деңгээлде өттү. Анткени алдында Олимпиада оюндары бар. Ошол нерсеге даярданып, ошол нерседен мындан кийин чемпионат мира бар, дүйнөлүк чемпионат мира. Ошол жактан лицензионный болот. Ошон үчүн эч кайсы бир мамлекет келбей калды эмес, баары келип, аябай жогорку деңгээлде өттү. Нурадин буга чейин 2019 жылы Монголиянын Борбор шаары Улан-Батордо өткөн бокс боюнча жаштар арасындагы дүйнөлүк чемпионатта 69 килограмм салмакта биринчи орунда. 2020 жылы Азербайжандын Борбор шаары Бакуда кичи дүйнөлүк чемпионатта 69 килограмм салмакта биринчи орунду багындырган. 2021 жылы бокс боюнча 71 килограмм салмакта Кыргыз Республикасынын чемпионатында биринчи орунду ээлеген болсо, быйылкы жылы Ташкентте өткөн Азия чемпионатында күмүш медаль уткан. Айбек Исабеков, Аскар Мамат Исаков, Регион.